Өкмөт башчысы кен байлыктарды иштетүү маселелери боюнча кеңешме өткөрүп, бул тармактагы алишемдиктер боюнча Коопсуздук кеңешинин жыйынында айтылган сындарды негиздүү деп атады. Өлкөбүздүн жаратылыш байлыктары бул элибиздин байлыгы. Муну эске алуу менен мамлекеттин башкы милдеттеринин бири улуттук кен байлыктарды өлкөнүн кызыкчылыгында рационалдуу пайдалануунун натыйжалуу тутумун куруу болуп саналат. Бирок бул органда жеке кызыкчылыктар мамлекеттин кызыкчылыктарынан жогору туруп калганын Абылгазиев баса белгиледи. Анан биздин тармак каякка өнүгөт, биз келечекте кандай жыйынтык болот, мындай мамлекетке, бюджетке кандай кирешелерди пайдан алып келебиз деген саясат айта алган жокпуз да. Экономикабыздын негизи болуп, ошого түрткү болуп өнүгүүсүнө өзөк болуп берчү тармакты көрдүк. Бул коррупцияга малынган, коррупциянын уюгу болгон тармак болуп калганын биз баардыгыбыз тең күбө болуп, угуп, материалдарды карап атабыз азыр. Премьер-министр токтолгондой, буга ведомствонун жетекчилиги гана эмес, орто звенодагы туруктуу коррупциялык схемаларды түзгөн жетекчилер дагы күнөөлүү. Өздөрүнүн жеке максаттарын көздөп, алар ачык саботажга чейин жетишүүдө, дейт өкмөт башчысы. Эмил Кубатович, мен сизге сөгүз жарайлап. Азыр эми орун басарлар өзлөрүнүн жоопкерчилигин сезип, арыздарын жазып беришиптир. Ар бир адисти талдап чыгышыбыз керекпиз. Канчадан бери иштеп жүрөт, кайсы кагаздарга кол койгон, ошол туура кол койгонбу, кол койгон эмеспи? Мамлекеттин кызыкчылыгынан жеке кызыкчылыкты жогору коюп, анан кийин өзүнүн чөнтөгүн толтуруп жүргөн кызматкерлердин баарынан арылышыбыз керекпиз. Премьер-министр эскерткендей, Эмил Осмонбетовдун алдында Тоо кен өнөр жай чөйрөсүндө ачык айкындыкка, тармактын инвестициялык маанайын жакшыртууга багытталган, мамлекеттин ошондой эле инвесторлордун кызыкчылыктарын камсыздаган саясатты кайра карап чыгуу боюнча бир катар милдеттер коюлган, бирок иш жүзүндө дээрлик эч нерсе аткарылган эмес. Жыйында маалым болгондой, кен объекттерине болгон 2711 лицензиянын 2475-и 2013-2014 жылдары берилген. Демек, ондогон лицензиялар бир адамдын колуна тийген. Кээде бюджетти толтурууга жамынып, лицензиялар көзөмөлсүз берилгени маалымдалды. Мына быйыл азыр лицензия боюнча биз 41 кишиге кандайча берилип калат. Ошонун баарын бири-бири менен сүйлөшүп, макулдашып, баасын бычышып, кимдин чөнтөгүнө канча акча түшөт, ошонун баарын бычышып, анан кийин жанагындай бир кишиге баалуу металлдардын, кендердин лицензияларын берип атат. Кээ бирлери чет мамлекеттик биржаларда жүрүп атат ошолор. Кээ бирлери ошолорду жашырып, баасы чыгып кымбаттаганда же болбосо инвестор келгенде көбүрөөк кымбатыраак сатабыз деп отургандар дагы аз эмес деп ойлойм. Мындай катачылыктар үчүн Абылгазиев комитеттин орун басарлары Азизбек Ороков жана Сүйүнтбек Аликеевди берген арыздарына ылайык ээлеген кызматтарынан бошотту. Өкмөт башчысы өлкөнүн улуттук байлыктарын элдин жана өлкө экономикасынын кызыкчылыктарына пайдалануу үчүн иштин жаңы механизмдерин иштеп чыгууга өзгөчө дыккат мамиле кылууну тапшырды. Азыр эми биз лицензияны берүү боюнча биринчи жолу мына кол койдук. Ар бир лицензияда эгерде кен байлыктарда болса, мамлекеттин үлүшү болуш керек деп лицензия берүү боюнча жоого кол койдук. Муну дагы азыр өркүндөтөбүз. Ар бир кен байлыкта мамлекеттик элдин атынан өкмөттүн же болбосо мамлекеттик компаниянын өзүнүн үлүшү болуш керек деген жыйынтык менен биз азыр лицензиянын берүүнүн жоболорун баштадык. Ийгиликтүү жана натыйжалуу иштерди камсыздоо үчүн ар бир Тоо кен ишканасында мамлекеттин үлүшү болушу керек. Бул Тоо кен тармагына капитал салган инвесторлор үчүн кепилдик болуп саналат. Ошондой эле жергиликтүү калктын инвесторлор менен болгон мамилесин турукташтырат, дейт Абылгазиев. Ошондой эле экологиялык жана техникалык коопсуздук мамлекеттик инспекциясы менен Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин жетекчилигин биргелешип жөнгө салынган иштерди уюштурууга жана долбоорлорду ыкчам жана натыйжалуу ишке ашырууга жөндөмсүздүгү үчүн сынга алды. Премьер-министрдин айтымында аларга да ушундай эле талаптар коюлат. Бул тармакта кадимки эле ачык айтканда базардакыдай алып сатарлыкка мына жол берилген. Белгилей кетсек, Коопсуздук кеңешинин өткөн аптадагы жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков жер казынасын пайдалануу чөйрөсү акырындап мамлекеттик көзөмөлдөн чыга баштагандыгын айткан. Натыйжада Тоо кен өнөр жай жана жер казынасын пайдалануу боюнча тармактарда курч маселелер жаралгандыгын кошумчалап, комитеттин жетекчилигин сынга алган эле. Жергиликтүү бийлик чынын айтканда лицензия берип атканда
кимге лицензия берилип атат, эмне үчүн берип атат. Ал компания ошол лицензия алганда ошол жер жергиликтүү бийлик менен сүйлөштүбү, ошол лицензияны иштеткенге аракетти жасадыбы, ошол жергиликтүү элге, ошол жердеги жергиликтүү бийлик менен чогуу барып, бирге барып, тиешелүү тармактын жетекчилери түшүндүрүштү жүргүздүбү, мына ошол маселе азыр оор бойдон калып атат. Кээ бир мезгилде лицензия алган компаниялар жөнүндө жергиликтүү бийлик дагы, жергиликтүү эл дагы билбей калган учурлар толтура азыр. Толтура. Мына ушундай кызматташтыктын жоктугунан, мына инвестициялык климатка жана чыныгы иштейм деген таза компанияларга, фирмаларга элдин маанайы башка болуп атат. Президент Сооронбай Жээнбеков да тез арада тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, кен иштетүү тармагында ачык айкындык, адилеттик, таза атаандаштыкты камсыз кылуу керек экендигин билдирген. Ал өзгөртүүлөр өлкөнүн инвестициялык климатын оңдоого, инвесторлорго жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталышы керек. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.